Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Биздин видеолорго лайк басып, жана каналга катталып кетиңиз демекчимин. Россиянын күрөш федерациясы Мээрим Жуманазарова менен Ханум Валиеваны беттештирүү сунушу менен Кыргызстандын күрөш уюмуна кайрылган. Балбан кыз Мээрим Жуманазарова Гран-при Москва Алроса кубогу мелдештиндеги атаандашы Ханум Валиева менен көз караштар таймашына чыкты. Спортчу кыздардын бири-биринин көзүнө тик караган видеосу Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы өзүнүн Instagram баракчасына чыгарды. Видеодо көрүнүп тургандай балбан кыздар адегенде салмактарын аныкташып таразага түштү. Мелдеш бүгүн 3 декабрда Москва шаарындагы ВТБ Арена парк спорттук жайында өтөт. Спортчулар Бишкек убактысы боюнча 24:00 таймашка чыгышат. Буга чейин Россиянын күрөш федерациясы Мээрим Жуманазарова менен Ханум Валиеваны беттештирүү сунушу менен Кыргызстандын күрөш уюмуна кайрылган. Башкаруучулук штаб Мээрим менен кеңешип бул сунушка макул болгон. Эске салсак, октябрь айында Ослодо өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында Жуманазарова Валиеваны уткан. Таймаш 3-3 эсебинде аяктаган, бирок акыркы аракетти жасап упай алган үчүн кыргызстандык балбан кызга артыкчылык берилген. Калыстар беттеш эсебин таблодо туура эмес көрсөткөндүгү үчүн кармаштын жыйынтыгына карата айрым түшүнбөстүктөр пайда болгон. Мындан улам Россиянын башкаруучу штабы кармашта реферилер ката кетирген деп эсептеп, калыстык кылган топтун үстүнөн даттанаарын айтып чыккан. Ал мелдеште Мээрим чемпион болуп тарых жараткан. Мушкер Рафаэль Физиев 5 декабрда өтө турган UFC уюмундагы беттешине нейтралдуу статуста чыгат. Бул тууралуу Мушкер Ушатайка Спорт Экспресс YouTube каналына берген маегинде айтты. Бул суроо жоопсуз эле калсынчы, мен мени колдогон күйөрмандарымдын өкүлүмүн, жанымда жүргөндөрдүн, MMA күйөрмандарынын өкүлүмүн, беттешке желеги жок чыгам деген Физиев. Рафаэль Физиев 5 декабрда UFC 10 ESPN 31 турниринин алкагында Жаңы Зеландиялык Бред Риддел аттуу балбан менен кескелет. Рафаэль Физиев 14 октябрда мындан ары беттештерге Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында чыкпарын айтып, өлкөдөн көчүп кетери тууралуу кайрылуу жасаган. Достор, биздин каналды колдоо иретинде видеолорго лайк басып, ошону менен катар подписаться кнопкасын басып өтүңүз.